Кыргызстандагы алдыңкы командалардын санын толуктап келген ынтымак менен Достук бул ирет дагы чемпиондук наамды талашат. Достук командасы учурдагы президенттин кубогунун ээси, аны дагы баса белгилеп кетели. Алар дал ушул 1 жыл мурун тактап айтканда 2010 жылдын өзүнүн чемпиондук наамын коргоп жаткан кези Достук. Ал эми ынтымак былтыркы жылкы финалда жеңилип калгандыктан быйыл мурун чемпиондук намысын сактай алабы же болбосо ынтымак реванш алып? Дажал, ассаламу алейкум, урматтуу кадырман кыргыз эли, урматтуу кыргыздын улуттук спорт түрлөрү, жалпы спорт түрлөрүн сүйгөн мекендештерибиз. Мына ошентип көптөн күткөн Көкпөр боюнча жогорку лиганын финалдык беттешине дагы кара кызыл түстөгү команда бул Достук жааты болсо, ал эми алардын атаандашы ынтымак өздөрүнө тиешелүү болгон салтка айланган көк түстөгү кийим менен бүгүн майданга чыккандыгын дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Бул жыл албетте Достук командасынын курамында көптөгөн өзгөрүүлөр бар. Ага карабастан келиңиздер, ошол өзгөрүүлөргө карабастан жакшы оюн көрсөтүп берет деген Нуржан Мелисбек уулу эми чабуулга жөнөйт. Жакын жанында эч кандай бир атаандашы жок жана Нуржан Мелисбек уулу чамамда эсепти ачты окшойт. Мындай мүмкүнчүлүктөрдү Нуржан эч качан текке кетирген эмес. Мына ошентип беттештин болгону 8-мүнөтүндө Нуржан Мелисбек уулу эсеп сандарын ачып өз командасын алдыга жетелеп жаткан кези дагы финалдык беттешке ортоктош болуу. Анда Ош облусунун Ала Тоо командасы менен жергиликтүү Ысык Көл облусунун Мурас командалары кез келди жана оюндун жыйынтыгында 6 номерде анын мурунку командалашы Манас Ниязов ойноп келген. Пегастын ылдамдыгын көрөлү азыр. Пегастын табы кандай? Майрамбек Рыспеков улакты өңөрүп алды. Түптүз атаандаштардын тайгазанын көздөй бара жатат жана Майрамбек Рыспеков анын ыргытуусу бул жолу атаандаштары тарабынан жокко чыгарылды. Негизинен улак ыргытылган болгон акыркы учурларда гана ынтымак командасынан кайсы бир өкүл келип тартып алгандыгын көрдүк. Азыр улакты Дастан Сагын Эрлан Төлөбековду алдап өттү жана бирок Эрлан Төлөбековду артта Тойчубек Коргонбаев коргоп калган экен. Тойчубек Коргонбаев дагы атаандаш тайгазан сактоодо. Азыр эсеп саны теңелүүгө абдан жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу жана бул сан. Норматтуу мекендештер, биз саналуу көзүрмөмдөрдөн кийин кайрадан кайтабыз. Чолпон Ата шаары Бактуу Долоноту айылына жакын жайгашкан мына ипподромдо биз кезектеги. Бирок андан азыр жармашып атаандаштар улакты тартып алууга аракет жасаган. Ага карабастан Достуктун чабуулу өнүгүп бара жаткан маалы команда капитаны Кыяс Ниязов улакты азыр таштап койгон экен. Улак жерде жатат жана аны Таласбек Дүйшалиев алып эле тайгазанга таштады. Ой. Таласбек жакшысыңбы деген бир адам керек болуп атат азыр. Таласбек Дүйшалиев ошентип эсеп сандарын 3-1ге кыскарткан. Ошон деп убадаңды берген соң ал команда үчүн бүт баарын жасашың керек болот. Азыр кайрадан эле старттан улакты еңип алган бул Султан Русланов. Жасайбы же болбосо өзү андан ары чалды аягына чейин жыйынтыктайбы. Чогуу биргеликте азыр Нуржан Мелисбек уулу жардамга келген. Нуржан Мелисбек уулуну өткөрүп берүүнү жасалды жана Нуржан Мелисбек уулуга каршы Мадис Койбелдиев акыр аягына чейин күрөш жүргүзүүдө. Экинчи бөлүктүн акыркы секундалары Нуржан Мелисбек уулу айланды дагы жалгыз калды жана эсеп саны 4-1. Эсеп саны 4-1. Нуржан Мелисбек уулу өзүнүн бул оюндагы экинчи голун жаратты дагы дубль жасады. Ошентип экинчи бөлүк аяктап бара жаткан кезде Ош облусунун Достук командасы Талас облусунун ынтымак командасына каршы кезгөлгүдө алгачкы 20 мүнөттүктө эсеп саны 4-1 ынтымак командасы алдыда. Биринчи бөлүк 2-0 эсебинде ынтымактын пайдасына чечилген болчу. Азыр ынтымак командасынын оюнчусу Досбек Мырзабек уулу кайрадан эле улакты жерден эгип алды дагы салды жана эсеп саны 5-1. Эсеп саны 5-1. Үчүнчү бөлүктүн алгачкы мүнөтүндө эле эсепти өзгөрткөн Досбек Мырзабек уулу чагымда ынтымак командасын
чемпиондукка дагы бир кадам жакындап алыс аралыктан ыргыткан жана улак Тайгазанга түшүп өтө бир аз жерден сыртка кайра чыгып кете жаздаган, бирок акыры таамай Тайгазандын ичинен орун алган экен. Эсеп саны 5-1 ынтымак командасы алдыда. Биринчи бөлүктө 2-0 эсебинде жыйынтыкталган болсо, экинчи бөлүктө эсеп саны 2-1 болгон. Кайрадан эле улакты жерден эңип алган бул Тойчубек Коргонбаев жана эсеп саны 6-1 ошентип 3-чү бөлүктүн 2 мүнөттүн ичинде 2 улакты салган ынтымактын оюнчусу, ынтымак оюнчулары дээрлик бүгүнкү беттешке чекти коюп койду. Өңдөнү Тойчубек Коргонбаев, улак Данияр Искендеровдон ата-анасынын колунда турган улакты дээрлик тартып алды. Бул өтө мыкты, өтө чоң чөбөрчүлүк. Данияр Искендеров жогорку лигадагы эң мыкты оюнчусу болууга айланды. Бир турнирдин ичинде эле Норс Ралбек болуп, жогорку лигада өзүнүн күчтүү улакчы экендигин далилдей алды. Дагы да осы улак алда сакталып калууда. Демек бардык оюнчулар дээрлик алдап өттү жана Тайгазанга жалгыз өзү калды. Ыргытылган улак бар жана эсеп саны 7-1. Акыркы учурларда, акыркы жылдары мындай оңой олтоң бир команданын жеңишин күткөн дагы 31 августта дагы өтө бир кызыктуу беттеш болуп, мисалы 9 майда 1-0 эсебинде Достук командасынан Таштемир Май чарчап калгандыгы көрүнүп турат жана аны пайдаланган Нуржан Рысбеков ошентип эсеп сандарын дагы ирилетип асап эсепти 7-1 жеткирди. Эсеп 7-1 Нуржан Мелис жок бул күйөрмандар тарабынан ынтымак командасынын оюнчуларына жеңишке жетсе. Бирок аны муну дегиче ынтымактын коргонуу бөлүгү анын артынан кооп жеткен экен. Бул Эрлан Төлөбеков азыр өнөктөштөрү Эрсултанга жардамга келди жана Эрсултандын атын жетелеп азыр чабуулду көздөй бара жаткан кези алдыда азыр эч ким жок. 2-1 биргеликте эсеп санын кыскартышы керек. Эрсултан Айдархан уулу бул жерде өзүнүн өнөктөшү Жолдорбек Жолчу уулу менен биргеликте эсеп санын кыскартты. Эсеп саны 2-8 таштап койгонго мүмкүнчүлүк бар. Мынакей 2-1 биргеликте кош колдоп эсеп санын кыскартууга үлгүрдү. Улак кайрадан стартка ташталды. Демек бул талашта кайсыл тарап жеңүүчү болуп чыгат. Улакты Дастан Сагынбек уулу эңип кеткен экен. Караңыздарчы, өтө бир дээрлик, өтө оор делген абалдан азыр Достук командасы коргонууда ийгиликсиз оюн алып барды жана Дастан Сагынбек уулу жагында бул беттешке чекит коюуда. Буга чейинки аракетте дагы Дастан Сагынбек уулу ушул 3-чү бөлүктүн башында жерден улакты эңип кетип, старттан улакты эңип кетип салган болчу. Андан соң